Отарга Баткен телеканалынын эфир түрмөгүн жаңылыктар маалымат программасы менен улантабыз. Студияда мен Назгүл Абдрахманова. Саламатсыздарбы? Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 августта Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёеваны кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки жактуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде эки өлкөнүн ортосундагы маданий, гуманитардык жана билим берүү байланыштарын чыңдоону талкуулашты. Мамлекет башчысы Өзбекстандын президенти менен биргелешкен күч аракеттердин аркасында кыргыз-өзбек алакалары мындан арыда стратегиялык өнүктүштүк духунда өнүгүп, чыңдалып жатканын белгиледи. Өз кезегинде Саида Мирзиёева кыргыз тарапка жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, президент Садыр Жапаровго Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин саламын жана эң жакшы каалоолорун айтты. Саида Мирзиёева жаштар саясатын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, буга чейин эле командалык духтун жана эки өлкөнүн жаштарынын ортосунда достук мамилелерди орнотуунун символу болуп калган Бишкекте өткөрүлө турган Закават интеллектуалдык оюну жөнүндө айтып берди. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президентинин администрациясынын жетекчиси Саида Мирзиёевага жооптуу мамлекеттик ишинде ийгиликтерди каалады. Эки баштуу ачтарга айланган бул коррупциянын бир башын кессең, кайра экинчи баш өсүп, дале токтобой келет. Коррупция менен айыгышкан күрөш уланып жатат. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Помнили, что норм было? Айыл чарба министринин орун басары жана ветеринардык кызматтын директору кармалды. УКМга берген маалыматка таянсак, алар малды экспорттоого квота бөлүштүрүүдө коррупциялык схеманы уюштурган деп шектелишүүдө. Айыл чарба министрлиги тарабынан өткөн айда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана ички рынокты турукташтыруу максатында малды экспорттоого квота киргизилгендиги аныкталган. Ошол эле учурда айыл чарба министринин орун басары, ветеринардык кызматтын директору, министрликтин бөлүм башчысы жана ветеринардык кызматтын бөлүм башчысы кызматтык ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз баюу максатында иш жүзүндө мал чарбачылыгы менен алектенбеген өздөрүнө тиешелүү болгон адамдарга мыйзамсыз квота берүү боюнча коррупциялык схеманы уюштурушканы айтылууда. Мында бул адамдардын айыл чарба малдары бар экендиги жөнүндө актылар айыл чарба министрлигинин кызмат адамдарынын көрсөтмөсү боюнча райондук ветеринардык башкармалыктардын кызматкерлери тарабынан бурмаланган. Натыйжада ортомчу ишкерлер мыйзамсыз алынган квоталарды дыйкандарга жана малды экспорттоо менен алектенген жеке жактарга бодо малдын бир башына $300, ал эми майда малдын бир башына 5000 сомдон сатышкан. Бул коррупциялык схеманы уюштуруунун натыйжасында 40 000ден ашык бодо мал Жалал Абад облусунун аймагы аркылуу коңшулаш Өзбекстанга мыйзамсыз чыгарылып, эттин кымбатташына себеп болгон. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган айыл чарба министрлигинин кызматкерлери, ошондой эле ортомчу ишкерлер кармалып, УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө абагына киргизилди. Азыркы тапта тергөө иштери уланууда. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Онлайн кызматтардын популярдуулугу артууда. Бүгүнкү күндө жарандарды жашаган жери боюнча онлайн каттоонун саны 100 000ге жетип калды. Ал эми паспорт алгандардын саны 1000ден ашты. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын алдындагы кызмат мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары Нурлан Айдиев билдирди. Анын айтымында кызмат мамлекеттик мекемесинин мамлекеттик санариптештирүү аймагындагы лидерлердин бири болуп саналат. Бардык мамлекеттик органдардын маалыматтык тутумдарын, бизнес процесстердин автоматташтыруу маселелерин дагы иштеп чыгуу биздин милдетибиз. Мындан сырткары калкты тейлөө борборлору,
паспорт, ЗАГС туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана башка документтештирүү маселелери бизге карайт. Ошондой эле биз Борбордук шайлоо комиссиясы, Ички иштер министрлиги, президенттин администрациясы менен тыгыз кызматташуудабыз. Долбоордун арасында мисалы онлайн паспортты алсак, аны экинчи жолу алып жаткан учурда калкты тейлөө борборуга барып отурбастан үйдөн алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Муну менен бирге эле никеге туруу, жарандарды жашаган жери боюнча каттоо кызматтарын дагы санариптештирдик. Бул иштердин максаты жарандарга ыңгайлуулук түзүү, алардын ишин жеңилдетүү болуп саналат, деди ал. Эми кезек жергиликтүү жаңылыктарда. Баткендин Жаңы Жер айылында 500 орундуу мектептин курулушу жүрүүдө. Дээрлик 30 жылдан ашуун убакыттан бери эскилиги жетип, жараксыз абалдагы мектепте окуган окуучулар эми заманбап шарттагы типтүү имаратта билим алышат. Курулуш ишинин ыргагынан Кондос Жоробекова баяндайт. Баткен районунун Жаңы Жер айылындагы орто мектеп учурда эскилиги жетип, жаңыланууга муктаж абалда турат. Мектептин имараты 1996 жылдары Ашар жолу менен курулган. Дээрлик 30 жылдан ашык билим берген мектеп 2017 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жараксыз деп табылган. Биздин бул мектебибиз Жаңы Жер айылындагы Жаңы Жер орто мектеби. Бул мектеп 1996 жылы Ашар жолу менен бүткөрүлгөн. Мына 30 жылга жакын биз ушул мектепте окуп келебиз. Аябай бул айыл өкмөтүнүн имаратына ыңгайлаштырып курулган имарат болуп эсептелинет. Окуучулар бул жерде аябай тар, мына 20 окуучу бата турган жерге биз 25тен 30га чейинки окуучуларыбызды окутабыз. Эми бул дагы ошол мектебибиз ансында эскилиги жетип, авариялык мектеп катары МЧС тарабынан корутунду чыгарылган. Бирок көп жерлерге кайрылдык, кат жаздык, үнүбүз эми жетип, ушу заманбап мектебибиз эми бүткөнү турат, ошого сүйүнүп турабыз. Албетте бул класстык кааналардын тардыгы жеткиликтүү билим берүүгө тоскоолдук жаратат. Мугалимдерибиз дагы заманбап жаңы методдор менен сабак өтөйүн десе, тоскоолдуктар көп, окуучуларга да тоскоолдук көп. Ошондой болсо да аракет кылып, биз үзгүлтүксүз билим берип келебиз. Буга чейин эски мектепте окуп келген окуучулар эми жаңы заманбап имаратта билим алышат. Анткени айылда жаңы мектептин курулушу кызуу жүрүүдө. Учурда курулуш иштери 60% аяктап, уштапта ички жана сырткы шыбак иштери аткарылууда. Декабрь айы менен пайдаланууга берүү пландалган. Азыр мектептин кызуу жүрүп аткан курулуштары, сырткы фасад жумуштары кызуу жүрүп атат. Анан полдору кагылып атат. Анан сантехника, ички муздак суу, жылуу суу түтүктөрү уже ташталып бүттү. Кудайым берсе, азыр кызуу жүрүп аткан экинчи этаждын, биринчи этаждын кафелинин астындагы тегиздөө сухой стяжкасын жүргүзүп атабыз. Кудайым берсе, уже сухой стяжка да аяктап алдында турат. Азыр 2-3 күндүн ичинде уже биз кафель жумуштарын баштайбыз ичинде. Сырткы тосмолор, ограждение айтсак, уже территорияда ошол тосулуп атат, сварка иштери боюнча. Сыртка сантехника түтүктөр котельныйды туташтыруу иштери жүрүп атат сантехникада. Эми бул биринин артынан бири жасалчу жумуштар калды. Эми бири күтүп жасайбыз, Кудайым берсе. Азыр кафель басылса, анан краскаларын беребиз. Краскасы сүкөлгөндөн кийин уже жарыктандыруу плафондорун илебиз. Жаңы Жер айылында бүгүнкү күнү 500 орундук мектеп курулуп атат. Бул курулуш 23 жылы башталган. Биз көзөмөлдөп турабыз. Анан ушу курулчулар менен сүйлөшүп, алардын графиги боюнча 31 декабрь 2025 жылы бүтүрүлүп, ушу 1 январдан 2026 жылы берилиш керек. Сапаты боюнча айта кетсек дагы, мен өзүм 3 жолу барып келгем, жакын арада эле. Бүгүнкү заманга ылайык, талаптарга жооп берүүчү
курулуш жүрүп атат деп ойлойм. Эми аны адистер кеңирээк айтып берсе керек. Бирок 2 этаж. Жаңы мектеп республикалык бюджеттен 164 миллион 703 миң сомго курулууда. Окуучулар жана мугалимдер үчүн заманбап шарттардын баары каралган. Биз элибиз менен окуучуларыбыз, эмгек жамааты, мугалимдер баарыбыз ушул заманбап мектептин бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп, кубанып, сүйүнүп турган кезибиз. Анткени биздин айылда эч качан ушул айылыбыздын тарыхында типтүү мектеп курулган эмес. Бул биринчи жолу курулуп бизде кубандырып атат. Бардык шарттары менен спорт залы, ашканалары менен курулуп атат. Ошондой эле бул мектептин сырткы көрүнүшү дагы жасалгалоолору, көрктөндүрүү бүт баары заманбап, заманга шайкеш келген мектеп болууда. Эң негизгиси бизди кубандырган ошол бүгүнкү күндөгү биздин балдарыбыздын терең, мыкты билим алуусуна бүт шарттары менен бүтүп атат. Билим уясынын курулушу Жаңыжер айылында тарыхый окуя болууда. Анткени айылдын тарыхында биринчи жолу типтүү заманбап орто мектеп курулуп жатат. Бизге ушундай тарыхта биринчи жолу ушундай типовой заманбап мектептер түшүп олтурат. Буюрса мына курулушу жүрүп, бүтүп алдына турат. Буюрса ушул мектебиз бүтүп калса, биздин окуучуларыбыз ушул жерде окуп, жакшы билим алып, окуучулардын билим сапаты көтөрүлүп, буюрса ушул жерден ошол биздин Кыргызстанга аты чыккан депутат керек болсо президенттер ушул жерден чыгат деген биздин үмүттөрүбүз бар. Белгилей кетсек, Баткен облусунун аймагында жаңы окуу жылына карата 3 мектеп пайдаланууга берилүү алдында турат. Жалпысынан Дубанда 240 мамлекеттик, 22 жеке менчик мектеп бар. Кундуз Жорубекова, Бексултан Кайратбек уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Кадамжай районунун Көтөрмө айылында тазалык акциясы өткөрүлдү. Иш-чарага айылдын жергиликтүү тургундары активдүү катышып, айлана чөйрөнү иретке келтирүүгө өз салымдарын кошушту. Тазалык акциясынын жүрүшүндө көчөлөр, коомдук жайлар жана таштанды ыргытылган аймактар тазаланды. Бул иш-чаранын негизги максаты экологиялык маданиятты жогорулатуу жана жашоочуларды таза аймак түзүүгө үндөө болуп саналат. Жашоочулар мындай демилгелер мындан арыда улантылышын каалашып, айылдагы тазалыкты сактоодо жигердүү болоорун белгилешти. Айланы чөйрөнү пластик таштандылар жана желим баштык шишелер каптады. Алар миңдеген жылдар бою жок болбой сакталгандыктан жаратылышка жана ден соолукка зыяны чоң экенин адистер айтат. 1940 жылдан тартып желимден жасалган тиричилик буюмдары жапырт өндүрүлө баштаган. Бул учурдан тарта экологиянын микропластикалык булганышы чоң мүшкүлгө айланды. Биз маани бербеген. Таттуулардын сырттары эч ким таштанды катары көрбөйт. Тамекинин сырттарын болсо 500 жыл чирибейт. Ушул каалаган жерде таштандыны каалаган жерге каалагандай таштап өтө беребиз да. Биз эгер үйүбүздөн, көчөбүздөн, айылыбыз ушул таштандыларды таштоону, жыйноону, таштандыны башкарууну үйрөнбөсөк, үйүбүз, айылыбыз, районубуз, шаарыбыз, Кыргызстан өлкөбүз таштандыга батып калабыз да. Ошон үчүн таштандыдан толук арылуу үчүн биз ушул таштандыларды таштоону, анан сортировка кылууну үйрөнүшүбүз керек. Анан албетте ар бир үй бүлө балдары кичинекей кезинен ата энеси, үй бүлө, келин, бир туугандары менен ушул жөнүндө күнүгө жок дегенде жумасына бир жолу, эки жолу маанилүү маек кылып үй бүлөсү менен баарлашып туруш керек да. Себеби бул таштандылар чогулган жерде күйгөндө булар жып чыгарат биринчиден. Андан сырткары булар экологияны булгап, жер кытышын бузат. Анан таштандылар да түргө бөлүнөт да. Органикалык чирей турган, чирибей турганы бар. Анан зыяндуулар бар. Батарейкалар мисалы маани бербейбиз. Батарейка өзү түшкөн жерден жер кытышын бузат. Канчалык химикалык зат чыгат.
Баткен облусундагы жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу жана эффективдүү башкаруу долбоорунун демилгеси менен Көтөрмө айылында тазалык акциясы уюштурулду. Ага жергиликтүү жүздөй жашоочулар катышты. Иш-чараны өткөрүүгө айылдык ден соолук комитети менен бирге Кадамжай жалпы дарыгерлер практикалык борборунун ден соолукту чыңдоо каанасынын адистери да көмөктөшкөн. Бул саамалыкты жергиликтүү айыл өкмөтү да колдоого алган. Элдин катышуусу дагы жакшы болду. Бул жерде биз адам баласы ден соолук дейбиз, бирок убакытты бөлгүбүз келбейт. Эч ким ДСВга же больницага барып өзүнүн сахарын текшертпейт. Анан бул жерде биз ошол ГСВ бизге айыл өкмөткө жардамдашты. Аппараттарды алып келип, ар бир жарандын сахарын текшердик. Ошол менен чогуу эле давленияны текшердик. Анан жөө жүрүш болду. Эң биринчиден тазалык болуш керек. Сууга дагы, аккан сууга дагы таштабашыбыз керек. Көчөлөрүбүз таза болуш керек. Ар бир үй таза болуш керек. Тазалык акциясынын активдүү катышуучусу Төпө Курбанова Кара Шору айылынан 27 чакырым жол жүрүп, чек арадан өтүп келип катышууда. Элдерди аралап, тазалыгыны жардамдашууга түшүп келип, биз жакта Кара Шоронун дагы тазалыгын карап, элдер чыгып ушу тазалашаттар. Hiç карап турбайбыз. Эми биздики эле эмес, Алланыкы. Келаткан, келечекте өсүп аткан балдардын жакшы дем алууга көмөктөш болуп атабыз дейм, ушу тазалыгын карашып. Мен айылым Кызылбулак, анан ушул Кысык деген жерде турамын, Кескин ташта. Биздин жакында эле биз өзүбүз чоң жашоолуулар маселени көтөрүп, жаштарга, келиндерге, балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир аз ушундай бир жаңагындай таштандыра топтолуп калган жерлерди иретип келтирип, туура иштерди жүргүзгөндүктөн бул маселе оң жагына чечилди. Тазалык акциясынын катышуучулары бул күнү айылдын тургундарын тазалыкты сактоого, айлана чөйрөгө таштанды таштабоого, сууну таза кармоого үндөгөн чакырыктар менен жөө жүрүш жасашты. Ага айылдагы кайдыгерimiz улуу муундун өкүлдөрү да активдүү катышып, акцияны колдоорун айтышты. Имандын тең жарымы тазалык. Тазалык бар жерде иман бар. Тазалыкты жакшы кармагыла. Эң биринчиден ден соолук, адам үчүн суу керек. Сууду таза кармаш керек. Сууду үнөмдүү кармаш керек. Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот. Мына Ак Суу дарыясы бизде ушу Шаймардан алып келип өтөт да. Азыр эми туризм деп бар элдердин баары ушул жакта, ушуну эле контролго алса, самый главный ушул да эми. Биринчи очереддеги проблема ушул. Ушул эми бардык бир эле уюштуруучулар эмес, бул жалпы эл, жаштар, карлар дебей, аксакалдар дебей, моллолор дебей, бардыгыбыз чогуу бирликте аракет кылсак, конечно, результат болот да, эми аракет кылышыбыз керек. Айылыбызда эң биринчи тазалыкты камашыбыз керек. Мына кир жууганда, мына памперес, оокаттын калдыктарын арка төкпөстөн, ушул атайы кооптуу жана барташага аракет кылабыз. Бул күнү акциянын алкагында медицина кызматкерлери тарабынан массалык түрдө кант диабетинин жана жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу максатындагы акысыз текшерүү да жүргүзүлдү. Мындан башка айылдагы орчундуу делеген социалдык маселелер айтылып, акцияны мындан ары дагы башка жерлерде улантуу керектигин айтып, тазалыкты ар бир үй бүлөдөн үйрөтүп баштоо зарылдыгына токтолушту. Баткен облусунда диний чөйрөдөгү жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруудагы маселелерди талкуулаган координациялык кеңештин отуруму өттү. Аталган жыйынга облус башчысынын орун басары, дин жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин төрагасынын орун басары Манас Муратбеков, ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын, укук коргоо түзүмдөрүнүн жана дин комиссиясынын өкүлдөрү катышты. Анда облустагы диний кырдаал, этностор аралык мамилелердин абалы жана бул багытта аткарылган иштер талкууланды. Ошондой эле координациялык кеңештин мүчөлөрү бул багыттагы иштерди системалуу түрдө улантып, жыйын катышуучуларын коомчулуктун тынчтыгын жана биримдигин чыңдоого салым кошууга чакырышты. Белгилей кетсек, диний чөйрөдөгү жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруудагы маселелерди талкуулаган координациялык кеңеш өлкөнүн бардык облустарында өтүүдө.
Азыркы жыйын бул координациялык кеңешме өтүп жатат. Бул жерде ошол дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча атайын координациялык кеңешме. Бул кеңешме бардык областтарда өткөрүлөт. Бул кеңешме ошол министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевдин протоколдук тапшырмасынын негизинде ишке ашырылып жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө азыр Ош, Чүй областтарында болуп өттү. Баткенде бүгүн болуп атат. Дагы буюрса ошо башка областтарда дагы жүрөт. Максаты, бул кеңешменин негизги максаты жерлерде болгон ошол диний жана этностор аралык мамилелерге байланыштуу көйгөйлөрдү жеринде ыкчам чечүү. Мамлекеттик органдар бул жерлерде ыкчам түрдө бири-бири менен кызматташуусун дагы да активдештирүү. Ошол эле орун алган көйгөйлөрдү негизинен эле жеринен чечүү багытталган координациялык кеңешме да. Бул жерде азыр бири-бирибиз менен маалымат, тажрыйба алмашып, мындан кийинки кадамдарды аныктоого багытталган. Бүгүн Баткен шаарында Ички иштер министрлигинин демилгеси менен волейбол боюнча республикалык чемпионат башталды. Анда өлкө аймагынан келген күч органдарынын кызматкерлери тарабынан түзүлгөн командалар күч сынашууда. Кененирээк алдыдагы материалда. 1999 жана 2021-2022 жылдардагы Баткен окуясында курман болгон милиция кызматкерлеринин элесине арналган мелдеш өттү. Спорттук иш-чарага Ички иштер министрлигинин демилгеси жүзөгө ашууда. Анда өлкө аймагында күч органдары тарабынан түзүлгөн командалар өз ара күч сынашууда. Бул иш-чара Ички иштер министрликтин волейбол боюнча чемпионаты. Бул чемпионат Коголаңда ушул Баткен окуяларында курман болгон биздин кызматкерлердин жаркын элесине арналат. Призовой фонд биринчи орунга общий командалар боюнча биринчи орунга 15 000 сом сыйлыгы бар, акчалай сыйлыгы, экинчи орунга 12 000 сом, үчүнчү орунга 10 000 сом акчалай сыйлыктар менен сыйланат. Мелдештин ачылыш аземине Ички иштер министрлигинин жана Динамо коомдук бирикмесинин жетекчилери, Баткен окуяларында курман болгон кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрү катышты. Иш-чарада Куран окутулуп, маркумдардын жакындарына белектер тапшырылды. Кичинесиден мектепте окуп жүргөндө топко катышкан. Топ дегенде жеген ашын жерге койгон бала эди. Азыр болгондо ушулар менен ойномок деп отурам. Енді жатқан жері жайлы болсын, топырағы тұрқы болсын, балдарын өмірі ұзақ болсын, мана іштеген іштерінің дағы іштеріге игілік болсын, бірге іштеп жүргендеріге өмірлары ұзақ болып, ешқашан соғыш болсын, менің оңшау ешкі менелер үйләбәсін. Чемпионатка ички иштер органдарынан 8 команда катышууда. Жеңген тайпаларга атайын акчалай сыйлыктар, кубоктор жана медалдар ыйгарылмакчы. Каза болгон кызматкерлердин жаркын элесине арналган чемпионатка дагы үзбөй катышып атабыз. Биз Бишкек шаарынан келдик. 1000 километр жерден келдик. Мына ошо кызматкерлер боюнча айтсак, булардын тарыхын жалпы эле ушу Ички иштер министрлигинин бардык кызматкерлери билет, өздөрүнүн ушундай эрдиктигин көрсөтүшкөн биздин эң жакшы кызматкерлердин бири. Мелдеш 2 күнгө созулуп, 21 августта жыйынтыкталат. Иш-чаранын негизги максаты кызматкерлердин ынтымагын бекемдөө, тергек жашоону жайылтуу жана баатырлардын элесин унутпоо. Динара Курбанбекова, Расул Ахматов, жаңылыктар. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган соңку кабарлар менен тааныштыңыздар. Ошону менен программаны жыйынтыктайбыз. Амандыкта жүздөшөлү.